Айбек Акматбекович, Эрик Айдарканович, мына сиздердин баяндамаңыздарды көрдүк. Баяндама бердиңиздер, кандай иштерди аткарган жөнүндө жана башка маселелер боюнча. Экөөңүздөр тең эми аз убакта алгылыктуу иштерди кылганыңыздарды билебиз. Бизде мекендештер менен тыгыз байланышып турабыз, жердештер бар, туугандар бар дегендей. Абдан жакшы иш кылып атасыздар, ишиңиздерге ийгилик. Анан дагы деле келечекте эми ушул биздин мамлекетибиздин өнүгүүсүнө салым көрсөтүп, инвестиция алып келип, биздин мекендештерди мына сиз айтып кеттиңиз, ошол жакта студенттерди бюджетке окууга киргизип атабыз деп, ошол иштерди алгылуу аткара бериңиздер. Ийгилик каалайбыз. Азыркы эң орчундуу маселе, урматтуу Жээнбек Молдоканович, Россия Федерациясы Госдума мыйзам кабыл алды да, биздин мигранттардын балдарын мектепке албоо тууралуу. Бул боюнча маалыматыңыз бар да? Боюнча биз азыр баарын карап тактап атабыз. Анткени бул боюнча дагы биз орустар тараптар менен жакын арада консультация жүргүзөбүз. Анткени бул чекеле биздики эмес, баардык мигранттарга карата болду да. Ошондуктан мен жакын арада мен өзүм кошуна мамлекеттер менен да сүйлөштүк. Бул ситуацияда кандай биз көз карашта болушубуз керек деп. Аны эми жакын арада алар менен консультация жүргүзгөндө тактайбыз анын баарын. Биз эми жанакы бажы биримдигиде эмеспизби? Ошол боюнча ушул маселени тез арада чечиш керек. Себеби азыркы учурда мына сентябрда окуу башталды, 1-сентябрда. Бир топ биздин ошол Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мигранттарыбыздын балдары окууга кирбей калды. Анан азыркы учурда кайра келип атат. Бул жерде да проблема болуп атат да. 1-класстан албай койду го. Бүт жалпы эле Россия Федерациясында. Ушул маселени эртерээк чечкенге аракет кылсаңыздар жакшы болот. Биз анын баарын эске алып, азыр фактыларды чогултуп атабыз, бирок кээде биз да кыргызчылык кылабыз да. Анткени өткөндө бир фактылар менен сүйлөшсөк, алар айтып атпайбы, мисалы үчүн окууга кириш үчүн пландар где-то март-апрелде баштап заявка бериш керек экен да. Ата-энеси, мисалы үчүн менин балам быйыл сентябрда деп заявканы март-апрелде бериш керек экен мектепке. А биздики августтун аягында барып берип атышат да. Ошо алар да айтып атат, мектептерде орун жетишпейт. Ошондуктан мында эртерээк кыймылдагыла. Бирок эми в целом бул иш боюнча биз иштейбиз. Алдын ала баягы түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек да. Мен туура айтасыз, кыргызчылык кылабыз, поезд жүрүп кеткенден кийин аркасынан чуркайбыз. Бул маселе жок. Ушуну алдын ала түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, аракет кылып, анан ошо Россия Федерациясы менен сүйлөшүп бир чечип беришибиз керек да биздин мекендештердин ишин. Анан эки башкы консулдарга ийгилик каалайбыз. Ишиңиздерде ар дайым ийгиликтер болсун. Рахмат жок.